Бишкектин Көкжар 2 конушунда жана Чүй облусунун Аламөдүн районуна караштуу Манасаты айылында 2021 жылдан кийин тургузулган турак жайлар, коммерциялык имараттар, тосмолор түрттүрүлө баштады. Конуштун тургундары нааразы болуп, мындай аракеттерди токтотууну талап кылып жатышат. Крышасын араң жаптык. Эми дальше акчабыз жок деп турабыз. Эми ошол үйдү кайра бузасыңар, первоначальный состояниясына келтирип коесуңар дейт да. Болуп туруп, первоначальный состояние генплан чыкканга чейин дейт. Генплан чыгыптыр. Бул үйлөр кайра эле үй салына турган жерлер болсо, биз ошол үйдү кайра фундаментинен ошол кетирген акчаны нолдон баштап кайра ошончо акчага салышыбыз керек экен да, булардын түшүнүгү боюнча. Бүгүн таңерте кырдаалга көз салганы Көкжар 2 конушуна барган милиция 10дон ашык тургунду кармап кеткени маалым болду. Көпчүлүгү участок алып коюп, сала албай кайра талаалап мигрант болуп, акча издеп, тиги чоң энелерине, чоң аталарына бактырып коюшуп, бала чакаларын, неберелерин. Өзүлөрү акча издеп, акча таап жүрүшөт. Ошо акча таап келген акчаларына кайра үй салып атышат. Мамлекеттен бир тыйын албай, мамлекеттен үмүт этпей, баары ушул жерде шагылдарын алып келип, жол салып, светтерин орнотуп, камераларына чейин орнотуп, баары өзлөрүнүн көйгөйлөрүн өзлөрү чечип атышат да. Мэрия бул жерлер 2022 жылдын 1-апрелиндеги номер 21 жер жана укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө мыйзамына жана министрлер кабинетинин 2022 жылдын 31 майындагы жер мунапысынын тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу токтомуна ылайык келбестигин билдирүүдө. Жер мунапысы тууралуу мыйзам боюнча 2021 жылдын 31 декабрына чейин курулган үйлөрдү мыйзамдаштырса болот. Мындан улам шаар бийлиги конуштун номер 172 контурунда 385 курулуш бар экенин, алардын арасындагы мыйзамга туура келбеген 236 объект бузуруларын айтууда. Жолуккан менен элге дагы айткан. Бул аракеттериңер мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө көптөгөн курулуштар 2021 жылдын декабрь айынан кийин курулган курулуштар мыйзамсыз болуп эсептелет. Жунушалиев Бишкек шаарынын башкы планы иштелип жатканын, ал 2026 жылдын 1 январынан тарта ишке кирерин билдирип, мындан улам бул жерлерди колдонуу багыты кийинки жылда гана билинерин белгиледи. Мындан тышкары, мэр бул күнгө чейин шаар тургундарынан турак жайын мыйзамдаштырып берүү боюнча 37 000 арыз түшкөнүн, алардын 22 000ге жакыны канааттандырылганын айтты. Ал эми Чүйдүн Аламөдүн районундагы Достук айыл өкмөтүнө караштуу Манасата конушунда 500дөн ашык үйдүн сыртына 5 августтан бери жергиликтүү бийлик снос деп жазып кетип жатканы белгилүү болду. Булда эми бүтүрүп, бир комнатасын бүтүрүп, квартиранан чыгайын деп бараң, эми кылса снос деп жазып кетти да бул жакачы. Бул мынау үйдө эме бар, кызыл китеби. Мынау да бар, тиги да бар. Мынау меники. Мынау меники. Мынау жашыл крышабы же? Жок, мынау шифр. Ал тиги анда дагы бар, мында дагы бар кызыл китепчи. Кече меникин жазып кетти. Өмүрүмдө көрбөгөн нерсени снос деп жазса, чыккан киргенде адам киши нерв болот экен. Анан мындай эч болбосо көрбөй турайын деп сносчу өчүрүп салдым да, мындай көзгө көрүнбөсүн депчи. Аламөдүн районунун акиминин орун басары, Достук айыл аймагынын башчысы конуш тургундары менен жолугуп, текшерүүнүн жыйынтыгында мыйзамсыз курулду делген үйлөр сүрдүрүлөөрүн билдирди. Мамлекет дайыма силер менен эч качан мамлекет силерди калтырбайт, дагы бир жолу айтып кетейин. Мыйзам бирок мыйзам баарына бирдей иштейт. Уландар, дагы бир жолу айтып кетейин. Кимдеги мыйзамсыз салып кеткен курулуштар, объекттер болсо, ошолорду биз буздурабыз. Кечирип коюңуздар. Комиссия, менин биринчи орун басарым Өмүрбек Ашылбекович, комиссиянын төрагасы бар. Трансформация элдик кыймылынын координатору Бекназар Айталиев жерге байланыштуу мыйзамдар шашылыш кабыл алынгандыктан чийки жактары бар экенин айтып, аларды кайра карап чыгуу зарыл